Салам достор. Англис тилинде бирөө жарым чүчкүргөндө аларга ак чүч деп айтканды билесиздерби? Бүгүн ошол ак чүч деген фразага кошо башка дагы жалпы ден соолугубузду сүрөттөгөн, ооруп суркоолоп калсак дарыгерге барып өзүбүздү түшүндүрүп бергенге пайдалуу сөздөрдү бүгүнкү биринчи лексикалык сабагыбыздан үйрөнөбүз. Сиздер менен Окутул English бул pre-intermediate 1 деңгээлинин алгачкы лексикалык сабагы. Эмне болгон сабак эле деп ойлонуп атсаңыздар, бул сабакта health and body parts, ден соолук жана дене мүчөлөрү деген темада көптөгөн жаңы сөз жана фразаларды үйрөнөбүз. Ушундай сөз байлыгын кеңейткенге фокус жасаган сабактарды лексикалык сабак деп атайбыз. Сабакты баштар алдын кагаз калем даярдап алып, жаңы сөздөрдү жазганга аракет кылсаңыздар, сабак дагы да пайдалуураак болот. Бул биздин сиздерге болгон сунушубуз. Кеттик анда өзүбүздүн ден соолугубузду дарыгерлерге барып сүрөттөп бергенди, жалпы ал акыбалыбыз тууралуу кантип англис тилинде сүйлөйбүз, ошону бир диалогдун негизинде карап алалы. Бул жерде Айболот дарыгер менен Бектур пациенттин ортосундагы диалог экен. Бектур суркоолоп калып дарыгерге барыптыр. Бул диалогду биз сиздер менен бөлүк менен которуп, англис тилинде мисалы бир жерим ооруп атат, мындай сезип атам, андай сезип атам деп айтканды бөлүк менен карайбыз да кайрадан бул диалогко келип которуп бирге үйрөнөбүз. Кеттик алгач диалогду кыргыз тилинде окуп алалы, анан которууну баштайбыз. Саламатсызбы? Мен өзүмдү начар сезинип атам. Башым ооруп, температурам көтөрүлүп атат. Саламатсызбы? Түшүнүктүү. Жөтөлүп же чүчкүрүп атасызбы? Жок, жөтөлүм жок. Чүчкүрүп атам. Тумоолуп калган окшойсуз. Азыр текшерип, анан дарыканага жөнөтөм. Дары ичиш керек болот. Макул, рахмат. Эч нерсе эмес, тез сакайып кетиңиз дейт. Байкасаңыздар, бул жерде мен өзүм начар сезинип атам, башым ооруп атат, температурам бар, жөтөлүп атам, чүчкүрүп атам, анан тумоолуп калган окшойсуз. Дарыкана, дары ичиш керек, анан тез сакайып кетиңиз деген толтура ден соолукка байланыштуу фразалар бар экен. Азыр аларды бөлүк менен өзүнчө которуп, кантип англис тилинде сүйлөм түзсө болот карап, анан кайра Бектур менен Айболотко келип диалогду англис тилинде жүргүзгөнгө жардам беребиз. Даяр болсоңуздар, кеттик. Алгач диалогдо биз буга чейинки деңгээлдерде билген фразаларыбызды которуп туруп карап алалы. Hello дейт. Мен өзүмдү начар сезинип атам, башым ооруп, температурам көтөрүлүп атат десе, hello, understood дейт. Саламатсызбы? Түшүндүм дейт. Жөтөлүп атасызбы же чүчкүрүп атасызбы дейт. No, жөтөлүм жок, жөтөлүм жок, чүчкүрүп атам дейт. Дегенде биз о деп котордук. Тумоолуп калган окшойсуз дейт. I will check and текшерип, анан дарыканага жөнөтөм дейт. Десе, okay, thanks, макул, рахмат. No problem, эч нерсе эмес, тез сакайып кетиңиз дейт. Азыр болсо эң алгачкы которо турган фразабыз бул башым ооруп атат же жалпы эле бир жерим ооруп атат деп англис тилинде кантип айтсак болот, ошону барып үйрөнүп, кайра келип Бектурдун башым ооруп атат деген сүйлөмүн которобуз. Англис тилинде негизинен бир жерим ооруп атат деп айтыш үчүн биз to hurt деген этишти колдонобуз. Ал этиш оорутуу деп которулат. Анан көбүнчөсүн биз ооруп жаткан жерибиз тууралуу айтып атканда үчүнчү жакта айтабыз да. Ошондуктан жөнөкөй учурчактагы s мүчөсү аягына уланып жазылат экен. Мисалы, my heart hurts, жүрөгүм ооруп атат. My foot hurts, бутум ооруп атат дейт. Эми бир жерим ооруп атат деш үчүн англис тилинде дене мүчөлөрүнүн аталыштарын билиш керек. Мисалы, my heart hurts, my head hurts деп. Азыр ошол англис тилинде дене мүчөлөрү кандай болот экен? Карап алалы. Дене мүчөлөрүнөн head баш болот экен, neck моюн, көкүрөк chest болот экен, бармактар, колдогу бармактар fingers, knee тизе, toes буттагы бармактар, foot бут, stomach ашказан, throat тамак болот экен. Дал ушул дене мүчөлөрүн алып, ушул жерим ооруп атат деп айтыш үчүн баягы эле hurt этишин колдонот экенбиз да, момундай кылып сүйлөм түзөт экенбиз. My head hurts, менин башым ооруп атат. My stomach hurts, менин ашказаным ооруп атат дейт. Каалаган дене мүчөбүздү алып туруп, кайсыл жерибиз ооруп атса, ошол жака hurts'ты улап койсок эле, менин бир жерим ооруп атат деген сүйлөм болот экен. Кеттик эми кайра Айболот менен Бектурдун диалогуна кайтып келип, башым ооруп атат деген жерди которолу. Hello, мен өзүмдү начар сезинип атам. My head hurts, башым ооруп атат. Температурам да көтөрүлүп атат дейт. Азаматсыздар, эми башым ооруп атат дегенди айтканды үйрөндүк. Андан кийин дагы да ошол ал акыбалын сүрөттөп, менин температурам бар же менин тумоом бар, тумоолуп калдым окшойт деп англис тилинде кантип айтабыз? Ошону үйрөнүп алып туруп, кайра келип диалогду которолу. Негизинен жалпы ден соолукту сүрөттөш үчүн англис тилинде бизге эки этиш жардамга келет экен. Биринчиси to be этиши.
to be этишинен кийин дайыма сынатоочу коюлат экенде. Мисалы Мурат is ill. Мурат оорулуу же кыргызча эми Мурат ооруп атат деп айтабыз да. Ошондой сүйлөм түзгөнгө жардам берет экен. Жалпысынан Мурат is деп туруп эле ал акыбалына байланыштуу сынатоочту улап коет экенбиз. Андан кийинки ден соолукту сүрөттөгөнгө жардам берген этиш бул to have этиш экен. To have этишинен кийинки сөз түрдө зат атоочту коюп туруп, анын эмнеси бар, диагноз сыяктуу бир оорусу бар экендигинен айтат экенбиз. Мисалы she has a toothache. Анын тиш оорусу бар. Албетте кыргыз тилинде анын тиш оорусу бар, бунун баш оорусу бар деп айтпайбыз. Анын тиш ооруп атат, бунун баш ооруп атат деп айтабыз. Бирок англис тилинде have менен айтып атканда анын бир оорусу же бир нерсеси бар деп айтат экенбиз. Азаматсыздар, кеттик эми ошол тиш ооруу, оорулуу же дени сак деген сыяктуу is менен to have'дин жанына кошула турган ден соолукту сүрөттөгөн сөздөрдү карап алалы. Ден соолук тууралуу сүйлөөгө керектүү сөздөрдүн тизмеси бул таблицада берилген. Кеттик, бирге окуйбуз. Видеону паузага коюп, артынан кайталоону унутпаңыздар. Sick жана ill оорулуу деп которулат. Бул сынатооч I am sick, I am ill десеңиздер айырмасы жок, экөө тең, мен ооруп атам дегенди билдирет, оорулуу. Healthy дени сак, health ден соолук, high temperature көтөрүлгөн температура, flu тумоо, toothache тиш ооруу, headache баш ооруу, stomach ache ашказан оорусу. Бул жерде акыркы 3 сөзгө көңүлүңүздөрдү бургум келет. Үчөө тең аягы ache деген сөз менен бүттү. Байкаганыңыздардай эле англис тилинде ache деген сөз ооруу дегенди билдирет. Эгер аны дене мүчөсүнүн жанына кошуп койсоңуздар, ошол жерде ооруу бар экендигин билдирип калат. Мисалы I have a backache after sitting all day. Кечке отура бергенден белим ооруп атат дейт. Кеттик анда to be, to have этиштерин айтып, алардын жанына могу үйрөнгөн ill, sick, healthy деген сөздөрдү улап сүйлөм түзгөндү үйрөнүп алалы. I have a high temperature. Менин температурам көтөрүлүп атат дейт. Бул жерде to have этиши менен менин температурам бар деп айттык англис тилинде. Экинчи to be этиши менен мисалга карап алалы. Акылай is sick and can't come to school. Акылай ооруп жатат, мектепке келе албайт дейт. Бул жерде to be этиши is болуп өзгөрүлдү, анан жанына sick оорулуу деген сынатооч уланды. Азаматсыздар, эми to be, to have менен жалпы ден соолукту сүрөттөгөндү үйрөндүк. Диалогго кайтып барып Бектурга анан Айболотко жардам берели. Hello, мен өзүмдү саламатсызбы, мен өзүмдү начар сезинип атам. My head hurts, башым ооруп атат. And I have a high temperature. Температурам көтөрүлүп атат деди. Андан кийин доктор Айболот болсо, сиз тумоолуп калган окшойсуз же сиздин тумооңуз бар окшойт деп айтыш үчүн Oh, I think you have a flu деп айтты. Азаматсыздар, бул эки бөлүгүн дагы которуп алдык. Эми калган жерлеринде Бектурдун симптомдорду сүрөттөгөн жерин карап алалы. Мен өзүмдү начар сезинип атам. Жөтөлүп же чүчкүрүп атасызбы десе, жок, жөтөлүм жок, чүчкүрүп атам деп, чүчкүрүк, жөтөл же начар сезинүү сыяктуу симптомдорду англис тилинде кантип айтабыз? Ошону үйрөнүп туруп, кайра диалогко келебиз. Жалпысынан симптомдорду сүрөттөш үчүн эле баягы to be, to have этиштери жардам келет. Алардын жанына улай турган сөздөрдү, симптомдорду бул таблицадан карап алалы. To sneeze чүчкүрүү дегенди билдирет экен. To cough жөтөлүү, to feel sick начар сезүү же жүрөгү айлануу, кускусу келген абалды дагы to feel sick деп айтсак болот. To vomit кусуу, runny nose мурду агуу, stuffed nose тескерисинче мурду бүтүү, to catch a cold суук тийүү же үшүп калуу деп айтат экенбиз. Кеттик анда бул сөздөр менен сүйлөм түзгөндү биринчи карап алалы мисалдар менен, анан диалогко кайтабыз. When someone sneezes, you should say bless you. Кимдир бирөө чүчкүргөндө ак чүч деп айтыңыз дейт. He was coughing all night and couldn't sleep. Ал түнү бою жөтөлүп уктай албай койду дейт. Бул жерде эки жерде тең sneezes чүчкүргөндө, coughing жөтөлүп дейт. Bless you ак чүч деген фразалар колдонулду. Эми ушул алган маалыматтар менен симптомдорду сүрөттөгөндү үйрөндүк. Кайрадан диалог барып, Бектур менен Айболотко жардам берели. Бектур, hello, саламатсызбы? I feel sick. Мен өзүмдү начар сезинип атам деп айтты. My head hurts. Башым ооруп атат. And I have a high temperature. Температурам көтөрүлүп атат десе, Айболот дарыгер айтты. Hello, understood. Саламатсызбы, түшүнүктүү. Do you have a cough or sneezing? Жөтөлүңүз же чүчкүрүңүз барбы дейт, чүчкүрүп атасызбы дейт. Десе, no, I don't have a cough. Жок, мен жөтөлүп аткан жокмун. But I am sneezing. Чүчкүрүп атам деп айтты. Азаматсыздар, байкаганыңыздардай, биз бул жерде англис тилинде симптомдорду сүрөттөдүк.
Эми диалогдо дагы калган дарыканага жөнөтөм. Дары ичиш керек болот. Анан тез сакайып кетиңиз. Жалпысынан оорулуу адамга кайрылып атканда же кеңеш берип атканда кайсы сөздөр колдонулат экен? Ошол бөлүктөрү калды. Кеттик аларды түзгөнү үйрөнүп туруп кайра диалогко келели, Негизинен оорулуу адамга кайрылганда керектүү сөздөр төмөнкүдөй болот экен. Кеттик бирге окуп алалы, Bless you деген ак чүч болот экен. Get well soon сакайып кет дейт. Get well деген сакайып кетүү, жакшы болуу дейт, Soon деген тез арада дегенди билдирет экен. Ошондо тезирээк сакайып кет дегендей. Take care of yourself өзүңө жакшы кара дейт. Take care кам көрүү, кароо, of yourself өзүңө дейт, To visit a doctor дарыгерге көрүнүү. To take pills дары ичүү, Pills деген дары таблеткалар болсо, to take деген ичүү, алуу дегенди түшүндүрөт. Hospital оорукана, pharmacy дарыкана дейт, Бул жердеги алынган сөздөр менен эми барып диалогду толуктайлы, Бул жерде диалогду толугу менен которуп бүткөнүбүз үчүн башынан баштап окусак дагы болот. Hello, I feel sick. Саламатсызбы? Мен өзүмдү начар сезинип атам дейт. My head hurts, башым ооруп атат, and I have a high temperature. Температурам көтөрүлүп атат дейт. Hello, understood. Саламатсызбы? Түшүнүктүү. Do you have a cough or sneezing? Жөтөлүңүз барбы же чүчкүрүп атасызбы? No, I don't have a cough. Жок, жөтөлүп аткан жокмун, жөтөлүм жок. But I am sneezing. Чүчкүрүп атам дейт. Oh, I think you have a flu. Мен оюмча сиздин тумооңуз бар дейт, I will check and I will send you to the pharmacy дейт. Мен текшерип, анан сизди аптекага, дарыканага жөнөтөм дейт. You will have to take pills дейт, Take pills дары ичишиңиз керек болот, Have to деген модалдык этиш, өткөн деңгээлдерде таанышканбыз. Okay, thanks, макул, рахмат. No problem. Get well soon. Эч нерсе эмес, тезирээк сакайып кетиңиз дейт, Азаматсыздар, мына ушинтип ден соолугубуз тууралуу жалпы сүрөттөгөндү, ал акыбалыбыз тууралуу айтканды үйрөндүк. Эми суркоолоп, тумоолоп кала турган болсоңуздар, дарыгер менен англисче сүйлөшүүдө маселе жаралбайт дегенге ишеничтебиз, Сабак пайдалуу болду деген ойдобуз. Биз болсо кийинки сабакта жалпы адамдарды сүрөттөгөндү үйрөнөбүз, тышкы келбет, мүнөздү сүрөттөгөндү үйрөнөбүз. Бул арада биздин социалдык тармактарга катталып коюңуздар. Instagram, YouTube жана Telegram каналдарда көптөгөн пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп, биз тууралуу жаңылыктарды чыгарып турабыз, Кийинки сабактарда жолугушканча саламатта калыңыздар.